Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 71 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык өндүрүштүк таштандыларды жана башка буюмдарды белгисиз жерлерде, ошондой эле жалбырактарды өрттөө 4 категориядагы айып салууга алып келет. Жеке адамдарга 7500 сом, юридикалык жактар үчүн 23 000 сом айып пул салынат. Мындай маалыматты бүгүн 1 май районундагы жеке үйлөрдөгү мончолордо синтетикалык материалдар тигүү сегинен чыккан таштандыларды отко жагууга каршы рейдтик иш-чарада белгиленди. Баня мончолорду кыдырып жүрөбүз. Эми бул баня мончолордун жанагы жылытуу системасында зыяндуу заттарды, синтетикалык заттарды колдонгон жоксуздарбы, ошол боюнча. Банялар деги эле башка деле от казандардын бардыгы бүгүнкү күндө жыгач, отун, көмүр менен жагылыш керек. Андан башка пластик же болбосо могул тигүүчү цехтерден чыккан отходдор, башка бир химиялык элементтер аралашкан тактайлар болсо, анын бардыгына уруксат берилген эмес. Бүгүнкү күндө андай фактылар боюнча мен айта алам, мына 9 айдын жыйынтыгы боюнча 41 протокол түзүлдү бүгүнкү күндө. Суммасы 435 500 сомго айып салынды. Бул айып пул 115 берененин 3 бөлүмүнө ылайык салынат. Физикалык жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом болуп эсептелет. Мында Ош базарынын айланасында мончо жагып иштеткен жеке үйлөр текшерилди. Анда бир катар үйлөрдө мончо жагылып жатканын көрүүгө болот. Бирок көпчүлүгү көмүр, жыгач отун менен жылытаарын билдирип жатты. Баняга эмне жагып атасыз? Жыгач жагам, жыгач оту эме тутандырам, жыгач тутандырам. Андан кийин көмүр салам. Мурункудай тряпка жакмай жок. Андайды жакпаш керек. Вообще жакпайбыз тряпканы. Билем аны өзүбүзгө эле жаман, ал сасыйт. Кичинекей жаш балдарым бар. Элден кечке сасыйтаның, эметсеси жакса. Ана мен көмүр жагам, кичине неме жагам. Отун тутандырганга отун жагам. Анткени көп маалыматтар чыгып атат элдерден. Ушул жерде де жанагы үй тиричилик калдыктарын жагышат деп, ошон үчүн аба булганып атат деп, ошол биздин рейдтик чарабыз, ошол Бишкек шаарынын абасын тазалоо максатында ошо смогтун алдын алуу чарасы да. Ошо бүгүн азыр бул боюнча эгерде ошондой калдыктарды жагуу боюнча фактылар чыкса, бул муниципалдык инспекциянын тарабынан штрафтар жазылат. Белгилөтсөк, буга чейинки жүргүзүлгөн рейдтик иш-чарада 9 айдын жыйынтыгы боюнча 41 протокол түзүлүп, 435 000 сомдон ашык суммадагы айып салынды. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.